Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жогорку кеңештин апта ичиндеги жаңылыктар топтомун чагылдырган парламент көрсөтүүсү өз ишин баштайт. Алгач урунттуу окуялардын кыскача бөлүгүнө көңүлүңүздөрдү бурабыз. Мурунку мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин парламентарийлерге карата айткан сөздөрү жогорку кеңеште кызуу талкуу жаратып, бүйүр кызытты. 4-чү Батукаев. Мен да ошол комиссияда мүчө болгом. Атамбаев менен чакырып алып, экөөбүздүн ортобузда чоң сөз болгон. Өйдөлүү болгонбуз. Ошондо менин бардык күмөнүм тараган. Бул иштин артында Атамбаев турары мен үчүн белгилүү болгон. Төрага Дастанбек Жумабеков Монголиянын президентин кабыл алды. Ички мигранттардын жашоо шартын жөнөкөйлөтүү тууралуу мыйзам долбоорунун концепциясы колдоо тапты. 2,5 миң үй бар шаарда. Жанагындай санитарный зонага куруп алган. Алардын баары тең келет эртең прописка кылды. Прописка кылсаң үйүнө узаконить надо. Депутат Аида Касымалиева Нарында иш сапар менен болду. Мал кеп калады. 4 койдон жогору мал болсо эле, 4 бодос болсо эле, же 2 бодосу бир 2 саат болсо эле албай калып атат. 13 июндагы жыйында Кыргыз Республикасынын экс-президенти статусунан ажыратуу үчүн экс-президент Алмазбек Атамбаевга каршы күнөө коюу маселеси боюнча корутунду берүү үчүн жогорку кеңештин атайын комиссиясы түзүлдү. Айта кетсек, анда мурдараак мурунку мамлекет башчы форум имаратынын алдында митингде парламент депутаттарынын дарегине ачуу сын тагып, мыйзам чыгаруу бийлигине карата нааразылыгы эмоция калтырган сөздөр менен коштолгон. Экс-президентке жооп катары эл өкүлдөрү дагы анын башкаруусу учурундагы бир катар кемчиликтерди тизмектеп беришти. Толугураак кийинки сюжетте. Экс-президент эң жогорку бийлик бутагы мыйзам чыгаруу органына акарат келтирип, өзүнүн кыңыр иштерин бирөөгө түртө салганын бери дегенде бет тырмачылык деп сыпаттады депутаттар. Атамбаевдин президенттик убагында кетирген катачылыктарын бир сыйра анын эсине салышты. Эгөйсүз байлыкты карап көрсөк, 10 жылдан бери эле пайда болгон экен бул кишинин колунда. Мыйзамсыз баю беренесин ГСБ караса, үйлөрү, жер тилкелери, банктагы эсептери берген декларациялары менен төп келишпейт. 23 жыл физкультурный институтты бүтүрө албаган жан сакчысын алып барып УКМКга жетекчилерин биригин кылды. Журналист Абдил Сегизбаевди 5 минутта УКМКда иштеген адамды алып барып туруп, генерал 30-40 жыл иштеген генералдардын үстүнө бийлетип койду. 4-чү Батукаев. Мен да ошол комиссияда мүчө болгом. Атамбаев менен чакырып алып, экөөбүздүн ортобузда чоң сөз болгон. Өйдөлүү болгонбуз. Ошондо менин бардык күмөнүм тараган. Бул иштин артында Атамбаев турары мен үчүн белгилүү болгон. Жарым сааттык эле сөзүндө Атамбаев ушунча жалган сөздү сүйлөдү. Бирок бир сөзүндө толук кошулам. Кыргызстан колхоз эмес. Кыргыз эли кой эмес. Атамбаевдин калп сүйлөй турганын баарына биз ишене бере тургандай. Жолгуру, Бишкек жеби, тарыхый музей жана башка ири энергетикалык долбоорлордон карызга алынган миллиондогон долларлар уурдалып кеткени аныкталган. Ошол эле учурда социалдык көйгөйлөр биринин артынан бири калкып чыгууда, деди эл өкүлү. Кыргызстанда карапайым калк элдер балдарын мектепке окута албай, мектептер ремонт болбой, балдарын садикка орноштура албай, очередте турушат. Булар болсо бир эле проекттен 110 миллион жеп коюп атышат. Буну официалдуу түрдө аудитордук текшерүү жүргүзүп, корутунду берди. Эмне үчүн биз карапайым эл бул акчаны кайтарыш керек? Буну ким жесе, ким урдаса, ошол өзлөрү кайтарып бериш керек. Кыргызда жыгылганды теппейт деген жакшы сөз бар. Бирок жөн жатпай элди дүрбөтүп жатса, буга чара көрүүгө аргасызбыз, деди КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов. Эми азыр мына урматтуу мага чейин коллега сүйлөп атат, жаткан эмен тепкилеп. Ал жатып алып бизди тепкилеп атат кайта. Жөн жатпай. Жата берсе эч ким тийишкемек эмес. Бүгүн ошо камалган балдардын убалына калып атат. Бүгүн митинг уюштуруп, ошол жакындарынын, ошо камалган балдардын жакындарына актанып,
Асманнан түшкен аппақ нәрсе кишидей болуп атпайбы? 6 лет этот Раим работал на Атамбаева. Я не верю, чтобы Алмаз Шаршенович не знал, откуда деньги идут. А теперь так хитро за день его снимают, объявляют коррупционером, и удобная политическая фигура, чтобы раскачивать по поводу коррупции. Но давайте честно говорить. В конце концов, Сооронбай Шариповича он привел. И мы все отработали за него, а теперь нас обвиняют, что мы чуть ли не за Бакиева отработали. И вы прекрасно знаете, кто такие сидят там, и Сапар, кто такой сидит, и другие там тоже. Единственная игру, кого мне жалко, это Артыкбаева. Төрага Тастанбек Жумабеков Алмазбек Атамбаевке жооп берип жатып, кимде-ким мамлекетке чыккынчылык кылып, элдик казынага кол салса, аны менен парламент аюусуз күрөшө берерин баса белгиледи. Анын жээлишине биздин кандай тиешебиз бар? Аны аткаруу бийлиги ошол убакта контроль кылган адамдардын жүзү бүгүн билинбедиби? Биз ошону ачпадыкпы, урматтуу депутаттар? Biz siyasi çeçim kalıp alıp durup tiyiştүү мамлекеттик органдарга көрсөтпөдүкпү? Ошонун чечимдин негизинде канча деген экс айтып кетейин, премьер-министрлер камалбадыбы? Бүгүн сот иши жүрүп жатат. Эмне үчүн биз элдин алдында жаман болушубуз керек? Эмне үчүн биз элдин алдында чимкирик болушубуз керек? А эмне үчүн ошол кишилерге болушкан киши бүгүнкү күндө анда эмне мамлекеттин элдин алдында батыр болуш керекпи? Таза болуш керекпи? Кыргыз эл ушуну түшүнүп коюш керек. Атамбаев дагы айтып чыкты. Төрага баш болуп бүжүңдөп барып туруп, Матраимовдун тоюна барат. Анда мен токтолуп кетейин. Алмазбек Шаршенович. Ал той быйыл эле өткөн жок. Ал тойго быйыл эле төрага же депутаттардын тобу барып калган жок. Сиз архивке айланып карап коюңуз. Сиздин убагыңызда, сиздин жаныңыздагы эң жакын адамыңыз советиңиз ошо тойдо жүргөн. Сиздин убагыңызда президент болуп жүргөндө ошо премьер-министр ошо тойдо жүргөн. Ошо элге кызмат кылган, үй бүлөнү сыйлап ошо тойдон жакшы сөздөрүн айтты. Ошо Кара Суу элинин артынан, ошо Матраимовдордун атынан сиз партияңыз үчүн 40 миң деген, 50 миң деген добуш албадыңызбы? 100 миң деген добуш албадыңызбы убагында партияңызга? Өзүңүздүн президенттик шайлоого добуш албадыңызбы? Анда кана ал чындык? Ошол Текебаев трибунадан айткан күн тартибине киргибей калган маселени бүгүн күн тартибине киргизгиле. Атамбаевдин узурпациясын карап, добуш коюп, комиссия түзүп карайлы, жоопкерчилигин карайлы кеч болсо дагы. Анткени ошондо ушул жерден колдонбой, добушка ээ болбой калган. Эгерде биз ушул ошондо туура баа бергенде мындай болбойт эле. Ал эми жана политический репрессиялар боюнча. Политический репрессиялар боюнча туура бүгүнкү күнү бирөө дагы реабилитация болгон жок. Урматтуу депутаттар, политический репрессия болгон адамдар реабилитация болмоюнча эч качан репрессия деп айтууга закондуу түрдө мүмкүнчүлүк эмес. Саясий түрдө да мүмкүнчүлүк болбой калат. Атамбаев кутулуп кетет, айтат, мына мен камагандар отурат, мыйзам күчүндө кийинки бийлик, мага өчөшүп келген бийлик дагы, мага каршы иштеген бийлик дагы аларды актай алган эмес, реабилитация кыла алган эмес. Анткени мен эч кимди саясий өңүт менен каматкан эмесмин деп кутулуп кетсе, бул туура болот. Экс-президент жөн жата албай, мамлекетти дүрбөлөңгө салып, 3-чү революция кылган атат. Урматтуу төрага, биз генеральный прокуратурага, башкага төңкөбөй, жогорку кеңештин колунда эмне бар, ошо чечимди бүгүн кабыл алалы. Эл өкүлү Курманкул Зулушев экс-президентти жоопка тартууга боло турган иштерин тизмектеп берди. Биринчиси конституциялык реформаны мыйзамсыз жасаганы, экинчиси сот бийлигин талкалаганы, үчүнчүсү шайлоодогу $30 миллион. Президенттик шайлоону мен президентти тааныбайм дейт. Кече эле шайлоо өткөндөн кийин кучакташып, өпкүлөшүп, куттуктап, мыйзамдуу шайлоо болгонун белгилебеди беле бул киши? А бүгүн Өмүрбек Чиркешевич айткандай, хан сарайда жатып алып, бардыгын башкарып, план ишке ашпай калгандан кийин президент мыйзамдуу болбой калабы? Кандай болот? Муну айтып атат, Икрам Сатарович 30 миллионго жакын акча алып келгенде мен шок болдум дейт. Ошол убакта ал киши президент эмес беле? Жаап жашыруу деген кылмышта берене бар, туугандар. Бүгүн бул боюнча иш козгосок болот.
Мына ушундай билдирүүлөрдөн соң экс-президенттин макамынан ажыратуу тууралуу 40 депутаттын колу коюлган арыз Жогорку кеңештин төрагасына жиберилди. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердүүлүгүнө кепилдиктер жөнүндө 12 беренесинин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин регламенти жөнүндө мыйзамдын 33 беренесинин негизинде маселени карады. Аталган мыйзам долбоор комитетинин чечими концепциясын жактыруу жана аны биринчи окууга кабыл алуу Жогорку кеңештин сунушталсын. Колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Жыйынтыгында экс-президентти макамынан ажыратуу үчүн Алмазбек Атамбаевга каршы күнөө коюу маселеси боюнча корутундуну берүү үчүн Жогорку кеңештин атайын комиссиясы түзүлдү. Атайын комиссиянын иштөө мөөнөтү 7 күн деп белгиленди. Төрага Дастанбек Жумабеков Монголиянын президенти Халтмагин Батулга менен жолугушту. Жолугушууда төрага Дастанбек Жумабеков эки мамлекет ортосундагы саясий байланыштар акыркы жылдары жигердүү өнүгүп жатканын белгилеп, анын ичинен парламенттер аралык кызматташтык жакшы жолго коюлганын кошумчалады. Ал эми президент Халтмагин Батулганын Кыргызстандагы расмий иш сапары кыргыз-монгол алакасын арттырууга көмөкчү болуп, мамилелердин жемиштүү уланышын шарттайт деп ишенерин билдирди. Эки өлкөнүн кызматташтыгын өнүктүрүүдө саясий эрк менен тынымсыз аракеттин мааниси жогору экенин айткан Дастанбек Жумабеков Бишкекте Монголиянын элчилигинин ачылышы жана Шкуга байкоочу катары катышып жатышы байланыштарды дагы бекемдөөгө өбөлгө болорун баса белгиледи. Монголия также добилась впечатляющих результатов по развитию парламентаризма и демократии. Мы придаем большое значение вопросу поддержание постоянного кыргызско-монгольского межпарламентского диалога. Ал эми Монголиянын мамлекет башчысы Халтмагин Батулга президент Сооронбай Жээнбеков менен болгон жолугушуусунда кызматташтыктын келечегине тиешелүү маселелерди кеңири талкуулаганын маалымдап, төрага Дастанбек Жумабеков баштаган Жогорку кеңештин делегациясын Монголияга расмий иш сапар менен келүүгө чакырды. Ал эми Монголияда жашаган этникалык кыргыздардын жашоо турмушун иликтөө тууралуу сунушту өзү да колдой тургандыгын билдирип, президент Халтмагин Батулга кыргыз спортчулары Олимпиада оюндары үчүн Монголияда машыгууга болорун кошумчалап өттү. Эсеп палатасы былтыр бюджеттин резервтеринин жоготуулары 13 миллиард 236 миллион сом болгонун аныктады. Бул тууралуу парламенттин тармактык комитетинде эсеп палатасынын төрагасы Улукбек Марипов маалымдады. 2017 жылга салыштырмалуу 2018 жылы бюджет резервтери да жоготуулары бир гыйла көп болгон. Каржы мыйзамдарын бузуулардын көбөйүшү өкмөттүн ишинин көрсөткүчү деп бир катар депутаттар сынгалды. Бюджеттик резервтер жана жоготуулар 13 миллиард сомго чыгып кеткени бир катар депутаттардын нааразылыгын жаратты. Жоготуу 2017 жылга салыштырмалуу 28%га же 3 миллиард 764 миллион сомго көбөйгөн. Бул эми каржы маселеси жалпы чыгаша бөлүгүнө көпчүлүк учурда өкмөт жооп берет да, туурабы? Бул өкмөткө коюлуп аткан бир 17ге карата 18 начар иштеп атат деген сөз болуп калып атабы, кандай дейсиз? Көбөйүп атат да, мыйзам бузуулар, резервтик мындайча айтканда жоготуулар. Бул эми өкмөттү начар иштеди дегенге деле келбейт. Бул башкача айтканда дагы ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланса болот, ошолорду тапса болот эле деп жалпы биздин сунуштарда. Ал эми аудиттин жүрүшүндө 2 миллиард 321 миллион сомдук каржы бузуулар аныкталган. Каржы бузуунун суммасы дагы мурдагы жылга салыштырмалуу 1 миллиард 160 миллионго көбөйгөн. Эң көп каржылык бузуулар катталган ишканалар булар Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы 483 миллион сом, Түндүк электр 245 миллион сом, 3-чү орунда транспорт жана жолдор министрлиги 198 миллион сомдук каржы бузуу кетирген. Бир катар ишкана мекемелер негизсиз мыйзам менен каралбаган эмгек акыларды төлөгөн. Мындай каржы бузуунун негизги үлүшү Бишкек мэриясына тиешелүү. Шаар бийлиги 207 миллион сом негизсиз эмгек акы төлөгөн. Коомдук телерадио компаниясы 50 миллиондон ашуун, Билим берүү министрлиги 41 миллион сом, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунда 13 миллион 600 миң сом, Финансы министрлигинде 27 миллион сомдук эмгек акы мыйзамсыз төлөнгөн. Жалпысынан отчеттук жылда негизсиз айлык төлөөгө 750 миллион сом кеткен. Буга 7 мектеп курулмак дешет элекүлдөр.
Эмгек акы катары кеткен каражатты кайра кайтарып алуу мүмкүн эместигин эсеп палатасы билдирди. Башка каражаттардын жарым-жартылай орду толтурулууда. Эсеп палатасы 500гө чукул жазма буйруктарды жиберген. Бирок ага карабай, бардык мамлекеттик органдарда айрым финансылык бузуулар мүнөздүү бойдон калууда. Буга эл өкүлдөр тынчсыздануусун билдирди. Анан энергетика холдинг боюнча дагы айтып кетип атасыздар өзүңүздөр. Энергия холдингде мен түшүнбөйм да, көп кредит, көп гранттар ошол жака келет. И субсидия кылган жерибиз бар. Анан кийин буларды карасаң, потерясы дагы чоң, эч кандай бир неме жок. Негедир 11 компания, ортомчулук компания дайым прибыль боюнча потерясы 2%ге жетпей. Бул эмненин себебинен болуп атат? Ошон үчүн мен көп сунуштаганмын. Бүгүнкү күнү энергия холдингди жоюп, кайтып министерство кылышыбыз керек. Доклад бердик урматтуу мамлекет башчыбызга. Өзүнчө доклад энергетика тармагы боюнча, анткени өзүңүз билесиз, бүгүнкү күндө тышкы карызда дагы бир топ көлөмдө элек 100 миллиард сомдон ашык тышкы карыз бар бүгүнкү күндө 102 миллиард сом. Бул албетте мамлекеттик гарантия менен келген. Өзүңүздөр билесиздер, бюджет аркылуу төлөйт. Ал эми энергия холдинг боюнча биз өкмөткө атайын сунуштама жибергенбиз. Энергия холдингдин мындан аркы иштөөсү боюнча 152 миллиард сомду мына биз бюджетти бекитип бергенбиз. Расходная часть 17-жылга факт деп турат. Ушу 102 миллиард сомдун негизинде президент, парламент, өкмөт эмне иш кылды? Канчалык эффективдүү болду, канчасы эффективдүү эмес болду? Эмне пайда алып келди? ВВПга 2% кошту. 20 школ курдук. 120 километр жол куруп турбуз. Деген бир мындай сводный анализиңер болуш керек. Ар бир аудитор бар эле өзүнүн министрлигин текшерип, ана басып кетип калбаш керек. Эсеп палатасы начар иштеп атасыңар. Жылдан жылга нарушение азайыш керек. Сиздер 2425 проверка кылып турсуңар. Ушу 2400 проверка кылган жерде мындан ары бир да кийин нарушение болбош керек. Силер барып инструкциясын оңдошуңар керек. Сунуш пикирлер менен эсеп палатасынын 2018-жылга карата отчетун тармактык комитет кабыл алып, жалпы палатанын кароосуна жиберди. Эл өкүлдөрү элетти. Жогорку кеңештин депутаттары Эльвира Сурабалдиева, Рыскелди Момбеков, Муктарбек Айнакулов Токтогул районундагы Ничке Сай айылына барышты. Жолугушууда эл 52 миллион сомго бааланган мектепке мамлекеттик казнадан быйыл 5 миллион гана каралып, жок дегенде мектептин чатырын жабууга акча бөлдүрүп берүүнү өтүнүштү. Ошондой эле жергиликтүүлөр 2017-жылы 18 миллион сомго бааланган көпүрө бүтпөй жатып, чекесинен урап баштаганын жеринен көрсөтүштү. Ничке Сай айылынын кире беришинде көпүрө 42 миллион сомго бааланып, кийин тендер өткөндөн кийин 22 миллион сомго бекитилген. 4 миллион сому бөлүнүп, көпүрөнүн бир капталы гана бүтүрүлүптүр. Ошол бөлүнгөн сумманын остаткасы могу көпүрөнү бүтүрө аласызарбы? Бүтүрөбүз. Мына кичинекей 6 миллион кетирип атсаңар бүтүрө аласызарбы? Чоргочу менен Өзгөрүш айылына кетүүчү жолду байланыштырган бул көпүрө 2017-жылы курулган. 18 миллион сомго салынып, 2 жыл өтпөй эми чекесинен урап баштаганда жергиликтүү тургундар нааразы. 18 миллион сом кетти. 18 миллион. Аталган айылдын 900 метр жолу долбоорго киргизилип, бирок ушул убакка чейин бүткөрүлбөй келүүдө. Ушу көчөнү асфальтка киргизилди. 900 метр. 900 метр. Быйылкы планга киргизилди. Анан кол коюлган тиягы. Az дагы эле жок. Шабданов атында мектепти салууга 52 миллион сом каралган. Болгону 1 миллион сом бөлүнүп, курулуш иштери башталган. Быйыл 5 миллион сом бөлүү пландалган. Жергиликтүү эл жок дегенде чатырын жаап алууга жете турган каражат бөлүп берүүнү сурашууда. Сметная стоимость 76 миллион болчу. Тендерден утканда 52 миллион 400 миң болду. 225 бе, 150 бе? 225 орун. Анан кийин быйылкы жылкыга 5 миллион сом бөлүнүптүр. Кенен жерлер көп. Жерге мораторий киргизилгенден бери жаш үй бүлөлөр турак жай кура албай убара. Трансформация маселеси бул жерде да көтөрүлдү. Жер бар. Просто ошого эмиден документациядан кармалып атат. Чоргочу Ничке Сай айылдарында таза суу жок. Эл сайдан булактан ташып ичүүдө. Таза сууну Ничке Сай өкмөтүндө бир жерде да бир таза суу ичкен нерсе жок. Ушу балчык эле суудан ичип келебиз. Силерден бир үмүт кылат эле ушу таза сууну чыгарып берсеңиздер, эртеңки күн заманбап биздин жаштар дагы бир таза суу ичсе деген. Айыл жерин өнүктүрүү үчүн берилүүчү насыяны 19 гана адам алган. Калгандары алуунун жолдорун билбей келишүүдө. Айыл банктан барсам, сиз январда келбепсиз дейт.
А эмнеге уже жазылган канчанчы болосу билбейм, жетпейт деди. Ошондой эле жогоруда көтөрүлгөн көйгөйлөрдү өзүбүздөн чыккан эл өкүлү дайыма чечүүгө көмөктөшүп келчү дегендер да болду. Чоң салымы бар Осмонбек Артыкбаевдин. Ошо эмне жөнүндө камалып атат билбейбиз. Депутаттар Бишкекти көздөй сапар алганда түн болуп калганына карабай, Каракөл, Камбар атанын тургундары дагы өз көйгөйлөрүн айтууга жетишти. Муздак суун келбей аткан 23 жыл болду. Ичпей турган сууну ичип атабыз да. Азыркы учурда данный момент ошондой болду. Күнүнө 1 саат этаж үйлөрдө айлананын домдордун айланасына бүт эле саны туалеттер сыртка чыгып кетти да. Эл өкүлдөрү Айлапа тургундары менен болгон жолугушууда айтылган ар бир маселени жооптуу тармактарга багыттарын билдиришти. Ал эми аркыл маселелер сааты республиканын чегиндеги бир катар көйгөйлөрдү ачыкка чыгарды. Мектеп курулушу, үлүшкө кирип үй алам деп убарага түшкөн жарандар, чаткалдыктардын чатагы жана башка дагы ушул сыяктуу тезден чечүүнү талап кылган маселелер өкмөткө айтылды. Нарын районунун Жергетал айылындагы Асанбек Табалдиев атындагы мектеп жылуулугу жок калды. Кылычын алып кыш келсе, балдар кайда барып окушат? Бул маселе боюнча тийиштүү ведомство, министерствого кайрылышып, бирок азыркыга чейин бул маселе чечилген эмес. Эгерде бул жылдын сентябрына чейин аталган мектептин жылуулук системасын ишке ашырбасак, бир айдын окуучулары 643 бала мектепке бара албай, окуу процесси токтоп калуу коркунучта турат. Быйыл мамлекеттик жана коомдук ишмер Кыргызстандын түптөлүшүнө Ополтоодо эмгек кылган Турдак Унусбалиевдин 100 жылдыгы. Бирок кыймылдаган жан жок. Тарых музейдин ошо ысымын берсек деп айттым эле да. Бул боюнча өкмөт эмне иш алып барып атат? Азыркыга чейин мага маалымат жок. Ушун дагы бир сыйра көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз, ушу ысымын берсек деп. Экинчи маселе, ушу тарых музейинде бир бурчун Турдак Унусбалиевдин чагылдыра турган тарыхын ошол жерден көрсөтсөк деп айттым эле да. Бул боюнча дагы көңүлүңүзгө алсаңыз. Ысык көлдө айланган жолду кайра калууна келтирүү жөнүндө сөз болгонуна көп эле болду. Издесе каражат деле табылганы турат. Мында элдер өздөрү сурушун айтып атат. Каражат жок дейбиз. Канча жылдан бери ушул Кумтөрдөн экотекспекциянын сот менен чечилген 7 миллиард акчасы турат. Ушул маселе бүгүнкү чейин чечилбейт. Даяр акча турат. Мына ПССында даярдайбыз деп атат Кореянын акчасы менен. Эмне себептен ушул жол жасалбайт? Союз убагында баягы ушундай сапат менен жасалган жол мына эмдиги чейин чыдап эми чыдамы кетип баратат. Кумтөрдүн иштегени канча жыл болду? Кумтөрдөн көзгө көрүнүктүү бир эч нерсе жасалган жок. Чаткалда кең казгандар менен элдин ортосунда нааразылыктар күч. Экологиянын абалын караган эч ким жок. А эмне үчүн Кумтөрдө ошондой эле иштеген жергиликтүү эл 50-60 миң сомдон айлык алат. Эмне үчүн ишке бериле элек жер үйдө жергиликтүү эл 30-40 миң сомдон айлык алат да 8 саатка. А Чаткалда 12 саат иштеген жергиликтүү элге 14 миң сомдон айлык төлөп атат. Эл ушуга нааразы болуп атат. Муну ушуну жөнгө салып койсо болот беле? Болмок болчу да. Анан экинчиден эл эртеңкисинен кооптонуп турат экологияга. Чачылма алтында 157 лицензия бар экен. Эл айтып атат, бизге бунун пайдасы деле жок, мамлекетке деле пайдасы жок. Иретке келтирбейби деп. Жайдын кап ортосу болгону менен социалдык объектилердин курулушуна бир дагы сом бөлүнө элек. Өзгөн районунун Төрткөл айыл өкмөтүндө Бостон мектеби. 2014-жылы табигый кырсыктан окууга жарабайт деп балдар чыгарып койгон мектеп. 5 жылдан бери куруп атабыз. Азыр дагы толук акча бөлүнбөй, 1 сентябрга ачылат, ачылбайт деген маселе турат. Ушуну контролго алып, премьер-министр Мухаммед Дүйшекеевич бир канча жолу вада берди. Мына быйыл 25 майга ачабыз деген. Кереги жок 25 майга уже кетти 25 май. 1 сентябрга керектүү акчаны бөлүп берип мектепти ачырып койсунчу. Жыйынтыгы чыгып жаткан жолдорда жок эмес. Базар-Коргон Жайтерек автожолу эми мындан ары транспорт жана жолдор министрлигинин карамагына өтөт. Жайтерек Базар-Коргон жолун ушул Минтранстын баланысын алыш боюнча элдер кайрылуу болду эле, ушул май айында чечилип, өкмөттүн токтому чыгыптыр. Бул жакшы маселе. Эми экинчиси ушул жол, сиз билесизби, өтө оор акыбалда. Мунга эми бүгүн эле асфальт жасалыштын кереги жок. 1 миллион сомдо эле турбаса керек. Ошол куурларды таштап, бир тартипке келтире баштаса, эл ушуну суранып атат.
Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Аида Касымалиева Нарын облусунда иш сапары менен болду. Ат башы райондук жана облустук ооруканалардын абалы менен таанышып, ординатурада окуп иштеген жаш дарыгерлер менен пикир алышты. Мындан сырткары мамлекеттик жөлөк пулдар боюнча мыйзамдын аткарылышы тууралуу элдин оюн жеринде укту. Атайын мектеп окуучулары үчүн жайлоодо уюштурулган жайкыл этнолагердин ачылышы, 15-кылымга таандык Ташрабат кербен сарайын ЮНЕСКОга каттатуу аракеттери боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Сиздерге тагыраак маалымат берген үчүн келип атабыз. Эл өкүлүнүн жолугушуулары Нарын облусунун бир катар айылдарында өттү. Алгач жөлөк пул алуудагы жетишкендиктер жана кемчиликтер боюнча мыйзамга байланышкан маселелерди укту. 5.000 сом деген болот экен, жалпы жөн 23.000 сом, 23.000 сом. Карыз деп чыгып атабыз. Карыз деп сосуан чыга албай атабыз базарынан пенсияга. Баарлашууда майыптыгы бар жарандарды баккандарга берилүүчү жөлөк пулду 18 жашка чейин деп чектебей, өмүр бою төлөөнү айрым ата-энелер суранышты. 16 жаштан кийин анын инвалидтиги жок болуп, дени сак сонун болуп кетпейт да. Жөлөк пулду жер үлүшү автоунаасы барлар ала албай калууда. Мал болсо эле, 4 бодосу болсо эле, же 2 бодосу бир 2 сааны үй болсо эле албай калып атат. Үй бүлө мүчөлөрүнүн ар биринин кирешеси эгерде 900 сомдон көп болсо, жөлөк пул берилбейт. 2018-жылы биз эмнелерди өзгөртө алдык. Биз ошол пенсиянын бардык түрүн чыгардык. Эми, мисалы үчүн, пенсионерлер бизде чоң ата, чоң энеси, келини, баласы менен бирге турушат. Ал чоң ата, чоң эне пенсия алат. Бирок анын пенсиясы жөлөк пулга эч тиешеси жок. Болжол менен алганда өлкө ичинде жылына 170 миңден ашуун наристе төрөлүүдө. Алардын ар бирине 4 миңден сүйүнчү пул төлөнүп баштады. Аз камсыз үй бүлөлөрдүн балдарына 16 жашка чейин жөлөк пул чегерилип, катталган гана жериндебей алуу жөнөкөйлөштүрүлдү. Элдин сунуштарын эске алуу менен мыйзамдын долбооруна өзгөртүүлөр киргизилерин төраганын орун басары Аида Касымалиева билдирди. После родовой, до родовой эмнеге жоюлуп калган, эмне себептен 16 жашка чейин болуп калды. Азыркы мыйзам боюнчачы 16 жашка чейин жөлөк пул төлөнөт. Пенсионерлер чыккан менен кирешеденчи жана үй бүлөнүн кирешесинен алардын үйү, жанагы үйүнүн китепчеси, жер үлүшү бир болуп аткандан кийин ал да эсептелип калып атат деген абдан кызыктуу сунуштарын айтышты да. Нарын облустук жана Ат башы райондук ооруканаларына барып, ал жерде элдин саламаттыгына кам көргөн дарыгерлер менен жолугушту. Жаш ак халатчандар ординатурада окуу менен бирге жарым ставкада иштеп жатышкан, эмгек акы өтө эле аз. Ошондой эле дарыгерлерге бериле турган депозиттик насыя толук ишке ашпай жатканын билдиришти. Вам говорят, что вы будете получать 38-39 тысяч депозит молодого врача, а по факту, когда налоги вот эти все, там каждый раз переводят с Минздрава, фонд, там комиссию берет, и мы на руки, получается, врачи 26 тысяч получают. Понимаете, 13 тысяч просто съедаются непонятно куда, да? Мамлекеттин эсебинен бюджетте окуган дарыгерлер тажрыйба топтоо жаатында аймактарда 3 жыл иштөөгө милдеттендирилген. Алар бул 3 жылдык тажрыйба стаж катары эсептелинбей калганынан нааразы. Потому что до 5 лет у нас на стаж не добавляют, категории нету. Ординатурада окуган жаш ак халатчандардын эмгегин баалоо, көйгөйлөрүн угуп, аны чогуу чечүү максатында кереге кеңеш өткөрүлдү. Түрдүү сунуш пикирлер берилип, жыйынтыгында бирдиктүү резолюция кабыл алынды. Көпчүлүк дарыгерлердин социалдык көйгөйүн чечип берүүнү жүйө келтирди. Только для ради медиков деп туруп 30% болуп какой-то определенный процентти бөлүп берип туруп, ошол эркин анан первоначальный взносун ылдыйлатып, анан жанагы базовый ставкасын ылдыйлатып берсе, биз хотя бы мамлекет салып бербесе дагы хотя бы за свои деньги биз өзүбүз жана турак жайын алып эметсек деген ойда. Ординатор дарыгерлер үчүн жергиликтүү бийликтин, эл аралык уюмдардын, тажрыйбалуу дарыгерлердин жардамы менен жатакана маселеси чечилип берилген. Бул жерде 4 кишиликке орундук бар. Азыр пока эме жок болгончо 2 киши жатып атат. Депутат Аида Касымалиева баштаган жумушчу топтун мүчөлөрү Бишкек Торгат жолунун түштүк жагында тоо арасында Капчыгайда жайгашкан 15-кылымга таандык Ташрабат кербен сарайынын абалындагы жеринде көрдү. Маданият министрлигинин алдында атайын түзүлгөн жумушчу топтун максаты ЮНЕСКОнун материалдык эмес дүйнөлүк мурастарынын тизмесине Ташрабатты каттатуу. Эси жок болуп атканда буга чейин мына эми мен маданият алса, ар бир комнаталардын историяларды окуп чыкса мифтерди, аудио гид болсо кирип эле наушник, ато келишет эчтеке билбейт кетип калышат. Келечек муундун сапаттуу билим алуусуна кам көргөн Нарын шаарындагы Борбордук Азия университети жогорку деңгээлде билим берген жогорку окуу жайлардын катарын толуктайт. Бул жерде Кыргызстандагы студенттер гана билим албастан, сырттан келип окугандар дагы көп. Ушул окуу жайдын филиалдары башка аймактарда ачыларына эл өкүлү кызыкты. Бул жерден чыгып, депутат Нарын облусунда мектеп окуучулары үчүн жайлоодо уюштурулган жайкы этнолагердин ачылышына катышты. Ал башка аймактарда дагы ушундай этнолагерлер уюштурулса, балдардын аң сезимине, улуттук баалуулуктарды сиңирүүгө чоң өбөлгө болорун, жакшы жыйынтыктарды берерин белгиледи.
Бияк аябай коз экен. Бияктан мен көп кызыктуу нерселерди үйрөнүп атам. Алар бей саганды үйрөнүшөт экен, жүн тутканды, иригенди, анан кийин чөбөгө жасаганды, кыргыздын улуттук тамак аштары, комуз кайдан жасалат, ошол эле сабак англис тилинде өтөт экен. Ошол эле ашпозчулар каникулга кечирээк чыгып отпускасына, мугалимдер дагы өзүнүн эле эсебинен кошумча каражатты талап кылбай ушинтип лагерь уюштуруп атышыптыр. Жолугушуудан соң төраганын орун басары Аида Касымалиева тийиштүү көйгөйлөрдү дароо парламенттин жалпы жыйынында көтөрүп чечүү жолдорун өкмөткө багыттады. Кыргызстанда болжол менен алганда азыркы тапта 1,5 миллиондон ашуун үй бүлө жарды жашайт. 13 июнда балдары бар үй бүлөлөрдү мамлекеттик колдоонун кошумча чаралары жөнүндө деп аталган мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча тегерек стол өткөрүлдү. Мыйзам долбоорунун автору депутат Айнур Алтыбаева. Жыйынга эксперттер, көп балалуу энелер, тиешелүү министрликтин өкүлдөрү катышты. Үй жайы жок, балдарын өздөрү каалагандай окутууга мүмкүнчүлүгү жетишпеген, башка да турмуштук муктаждыктары арбын көп балалуу үй бүлөлөр көп. Алардын эч болбосо бир чоң муктаждыгын чечип, турмуштарын жеңилдетип коюунун зарылдыгы күн тартибинде. Жогорку Кеңештин депутаты Айнур Алтыбаева аларды кантип кыйын абалдан чыгаруунун жолун мыйзамдаштыруу аракетин көрүүдө. Баш мыйзамда биринчи беренесинде Кыргыз Республикасы биздин мамлекет социалдык мамлекет деп айтылат. Ошон үчүн азыр жаңы мыйзам долбоорду сунушталып аткан жаңы мыйзам долбоору бул көп балалуу үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан кошумча колдоо чаралар жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштап жатам. Көп балалуу адамдардын бардыгы эле мамлекеттик колдоого муктаж эмес, тескерисинче эч болбосо өзүмдүн үйүм болсо калганын эптеп жөндөп кетет элек деп зарлаган үй бүлөлөр да четинен чыгат. Мен Аламин айылынан келдим. Мен 6 балам бар. Биз азыр квартирада жашайбыз. Ошо бизге үй болсо эле жакшы болот эле да. Балдар кичинекей, чоң жакты үй метр болсо жакшы болот эле. Ошондой эле үйү болгон менен 6 баласынын тамак ашын аран камсыз кылып, биздин балдарыбыз да элдин балдарына окшоп, эч нерседен кем болбой билим тарбия алса дегенде эки көзү төрт ата-энелер да жок эмес. 6 балам 4-өөсү мектепте окуйт, 2-өөсү кичинекей болгондуктан мен үйдө 2 баламды карап отурам. Бизде бир эле атабыз иштейт, кошумча бизнес жок. Эгер мамлекет колдоп, дагы акча берип неме кыла турган болсо, балдарымды жакшы кружокторго жөнөтүп, жайкы эс алуу лагерлерге жөнөтүп, биз да неме кылмакпыз да, балдарыбыз азыр жай менен үйдө эле отурат. Мыйзам долбоорунда көп балалуу үй бүлөлөргө бир жолу берилүүчү мамлекеттик жардамдын өлчөмү көргөзүлгөн. Сунуштаган концепциябыз көп балалуу үй бүлөлөргө бир жолу 300 миң акча төлөнгөндө бул акчалар мисалы үчүн ар бир үй бүлөгө эң маанилүү ипотекага да үй алганга шарт түзүлөт. 4-чү бала төрөлгөндөн кийин ушул 4-чү баладан бул үй бүлө көп балалуу деп эсептелип, ушунун төлөмдөр башталат деп сунуштап жатабыз. Чынын айтканда мындай суммадагы каражат менен бардыгын камсыз кылууга бюджеттин күчү келбейт. Бирок долбоордун автору өтө муктаждарын иргеп, акырындык менен мамлекеттик колдоонун жолдорун иштеп чыгышыбыз керек дейт. Чындыгында заявкалар мындай каралып, комиссия түзүлүп, ушул заявка боюнча заявительный характер текшерип, анан кийин берилет. Муктаждыгы да ушул соц развитиянын тизмелери бар. Ар бир ата-эне балдарын багуунун айласын издейт. Жумушсуздуктун кесепетинен көпчүлүк өлкө жарандары Бишкек жана Ош шаарларына агылууда. Алар каттоого турган гана жерден мамлекеттен жардам алууга укуктуу. Эми жарандардын катталуу көйгөйүн жөнөкөйлөтүүгө багытталган мыйзам долбоорун депутат иштеп чыкты. Оңтойсуз тоскоолдуктарга кабылган учурлар толтура. Бул мыйзам долбоору жүзөгө ашып калса, каттоого бардык Кыргызстандын жараны электрондук түрдө өткөрүлүп, бюрократиялык көрүнүштөр жоюларын демилгечилер ырастоодо. Эгерде Бишкек шаарын мисал кыла турган болсок, Бишкек шаарында сизде жеке менчик үйүңүз же квартираңыз болбосо, сиз пропискага турушуңуз бүгүнкү күндө азап экени баарыбызга белгилүү. Ошол биздин бүгүнкү күндө 600 миңге жакын биздин мекендештерибиздин укугун, конституциялык укугун үйү барбы жокпу бардыгын теңдештирип биз коргоп берели деп атабыз. Жарандын жер которуп жаңыдан каттоого турусу, керектелүүчү расмий документтерди мурда жашаган жеринен алып келүү сыяктуу убаракерчиликтери көп эле. Андыктан эл өкүлү сунуштаган мыйзам долбоору жөнөкөй жарандардын пенсия, жөлөк пул алуусун каттоодо турган жеринен эмес, учурда жашаган жеринен эле эч токтоосуз алганга мүмкүнчүлүк берет.
Во-первых, у правительства появится реальный шанс узнать, сколько реально населения живет в каком районе. И тогда ему будет легче планировать школы, детские сады, больницы. Буга чейин мыйзам долбоору коомдук угууда талкууланган. Эми демилгечи депутат Исқақ Пирматов тармактык комитеттин кароосуна алып чыкты. Место временного проживания деген түшүнүк бар да. Эми ошол место пребывания дегенге место пребывания, где он преимущественно проживает более 45 дней деп. Ушул эле өзгөртүү киргизилип жатат. Анан кийин мыйзамдын концепциясында жазылып атат. Бул мыйзам долбоору жарандарды регистрациялык каттоого өтүүнүн процедурасын жөнөкөйлөтүү. Депутаттын пикиринде мыйзам долбоору керектүү жана эл үчүн пайдалуу. 20 жылдан ашты, көйгөй чечилбей келет. Мына 20 жылдын жүзү болду, ушул проблеманы чечпей келатат. Парламент чечпей келатат, өкмөт чечпей келатат, президенттер чечпей келатат. А проблема турат. Аны чечели деме бирдеке кылып. Улам эле артка жылдыра өлбөй. Мына төрөлсөң роддом албайт, өлсөң көрө албайт деген закон ушул да. А бирок проблема туруп атат. Ошол коррупцияга жол берип, акчанын жолу менен акча берип чечип атат бул проблеманы. Каршы пикирлерин айткан депутаттар каттоосу жок бардык эле жерди алууда. Жогорудагыдай мүмкүнчүлүк берилип калса, шайлоо учурунда ар кайсы жерде башаламандыктар келип чыгуусун эскертти. Балким керектир. Бирок шашпай, таанышып, өкмөттүн вариантын угуп, экөөнү салыштырып, анан чечим кабыл албайлы. Борбор калада балабакча мектепке бир да ашыкча бала алынбайт. Андыктан аларды каршылыгы жок мыйзамдуу түрдө кабыл алынуусун камсыз кылуучу долбоор экенин эл өкүлү белгиледи. 100 месталык садикке бир бала ашыкча ала албайт. 2 бала ашыкча алып койгон экен. Прокуратура иш козгоп, сен ашыкча алдың деп. Азыр ошол садиктин директорун жумуштан алып иш козгоп койгон. Арда проблема чындыгында бар. Бирок маселе көбүрөөк Бишкек шаарында болуп атат. Кайсыл бир үйгө пропискага турам десе, сиз үйдөн ээсинин кереги жок, жана ID карт паспорттун копиясы болсо тура берет деп айтып атасыз да. Ушул жагдайды тереңирээк түшүндүрсөңүз. Макулдугун бериш үчүн копиясын эле берип коет, паспорттун копиясын. Ошол макулдук болуп эсептелинет. Ошол онлайн ГРС'тин порталына киргенде квартира съемщик өзүнүн паспорту менен кошо, үйдүн ээсинин паспортун кошо WhatsApp менен эле ыргытып коет, болду. Каттоого автоматтык түрдө турат. Мыйзам иштеши үчүн сапаттуу даярдалышы шарт. Жаңы конуштарда үйүнүн документи жоктор чекеден чыгат. Андыктан терең изилдеп чыгуу зарылдыгы бар. Другой вопрос. Ал үйүнүн статусу жок бүгүн. Жанагы айтып атпаймынбы? 2,000-2,5 миң үй бар шаарда. Жанагындай санитарный зонага куруп алган. Алардын баары тең келет эртең прописка кылды. Прописка кылсаң үйүнө узаконить надо. Талашып, тартышуу, кызуу талкуудан кийин жарандарды каттоолук эсепке алуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларын өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинде колдоо тапты. Акордо ТЭЦ-2 районунун тургундарынын үйлөрүн мыйзамдаштыруу маселеси комитет жыйынында көтөрүлдү. Соттошуулары 15 жылга созулган бул талаштуу жердин маселесин чечүү бардык органдардын баш оорусун жаратты. Ал жерде электр станциялар ишканасы кайра кайтарып алабыз деп аракеттенүүдө. Талаштуу жер коргонуу зонасына киргендиктен курулган турак жайлар мыйзамсыз деп акыркы соттун өкүмү чыккан. 2005 жылы Бишкек мэриясы жана Ленин районунун администрациясынын токтомдору менен экинчи ТЭЦтин тегерегиндеги ондогон гектар аянт жер тилкеси катары элге берилип кеткен. Ошондон бери ал жерде жашап жаткан тургундар үйлөрүнө документ ала албай, айласы куруган. Өкүлдөрүбүз айтат, мына 189 законный болгон, биз законный бергенбиз, анан 266 басып алган деп, каякта басып алганбыз. Ошону одновременно бир эле убакта берген. Карапайым калк бунусу туура эмес экен, мунусу туура экен деп билдиби? Билген жок, алар баары эле жанталашып колунан келген тамын салып баштады да. Анан кийин эми 6 жыл өткөндөн кийин аны сотко берип бизди күнөөлөп эле мына канча изилип келатабыз. Азыр бирди айтат, эшикке чыкканда бирди айтышат. Биз буларга ишенбейбиз. Биз жогорку кеңештин депутаттарына гана, силердин комитеттери гана. Башка ишенич калбай калды. Чындык издеп келди. Боронуп келгенде деле ушуну айтат, бул жерде эч кандай жыйынтык болбойт. Биз азыр тарап кетебиз. Анан июнь айы, июль айы дейт, сентябрларда дагы жылат. Дагы 15 жыл каласа, жа ТЭЦтин иштеши менен комплекстүү
неме чечим берилет дейт. ТЭЦ 30 жыл иштейби же 50 жыл же биз өлүп калгандан иштейт го дейм бул ТЭЦ. Конуштагы 500дөй үй мыйзамдаштырылган, бирок 250-сүнүн тагдыры чечилбей келет. Өкмөт болсо экинчи ТЭЦ инвестор табылса иштетилип калышы мүмкүн. Андыктан бул көйгөйдү комплекстүү карап чечишибиз керек деген жоопту айткан. Антсе да маселени комитеттин кароосуна кирген эл өкүлү тургундардын көйгөйүн тез арада чечип берүү зарылдыгын билдирди. Ататүрк паркындагы мыйзамсыз курулган тамдарды алардын бардыгы базып алып тамсалса мыйзамдаштырып берип атасыңар. Кедей бакыштар мыйзамдуу түрдө жер участоктон алса мыйзамдаштырып бербей соттун чечимине шылтайсыңар. Мындай болбош керек. Анда мыйзамга жазбай кола. Байлар мыйзамды бузса кечирилет, кедейлер бузса кесилет деп. Тилекке каршы маселеге тийиштүү мекемелердин биринчи жетекчилери жыйынга жүйөлүү себептер менен катыша албады. Ал эми бул көйгөй боюнча орун басарлар оюн айта албады. Мына бири-бирин карап отурушат. Өкмөттүн өкүлү ким жооп берет десек, бул жакты карайт. Булар болсо өкмөттүн өкүлүн карайт. Ошол маселени чече турган могу жерге мэр отуруш керек. Эл өкүлү кылгылыкты кылып жерди мыйзамсыз бергендерди таап, жоопко тартыш керек деген ойду айтты. 265 участок боюнча бул талашсыз муну өкмөт мойнуна алып, көчүрөм десе төлөп берип, үй салып бериш керек. Эгерде ТЭЦтин территориясын берген болсо, себеби бул бийликтин күнөөсү. Ошол бийликтин чечим чыгаргандарды жоопко тартыш керек. Азыр чечип берели дегени чече албайбыз биз. Биз тапшырма беришибиз керек. Өкмөткө 265 боюнча сөз чечилсин, калганын караш керек эмичи. Бул мына самозахват боюнча атайын комиссия түзүлөбү суроогун коюп карап беришибиз керек. Ошентип тармактык комитеттин депутаттары бул маселени кылдат чечиш үчүн биринчи жетекчилер менен кийинки жыйындарда талкууламай болду. Эми укук коргоо органдарында иштейм деген жарандарды ишке алуунун тартиби кыйла ыңгайлаштырылды. Мындай маалымат парламенттин отурумунда айтылды. Өкмөт тарабынан укук коргоо органдарына кызмат өтөө жөнүндөгү мыйзам долбоору иштелип, эл өкүлдөрүнүн кароосуна сунушталды. Теманы кабарчыбыз улантат. Бул мыйзам мындан туура 1 жыл мурун биринчи окууда талкууланган, бирок үстүбүздөгү жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирген жаңы кодекстер боюнча дал келишпей, кошумча өзгөртүүлөр менен толукталды. Ага ылайык мыйзам күчүнө кирсе укук коргоо органдарында кызмат өтөгөндөргө жакшы шарт түзүлөт. Бул мыйзамдын эң өзгөчөлүгү азыркы жүргүзүлүп жаткан жалпы соттук реформанын алкагында, ошондой эле ички иштер органдарынын жалпы эле укук коргоо органдарынын реформалоонун жүрүшүнүн алкагында иштелип чыккан эң бир мындай көзгө көрүнүктүү. Анан кийин чынын айтканда урматтуу депутаттар, ар бир кызматкерге дагы биздин ардагерлерге да жакымдуу бул мыйзам деп айтсам жаңылышпаймын. Орган кызматындагы айрым жарандар көп жылдар бою бир эле кызматта иштеп жүргөн учурлар кездешет. Аларга өз убагында көңүл бөлүп, иш билгилигине шарт түзүп берүү керек. Болбосо жакшы иштегенине карабастан бир орундан которула албай келишет. Ошону курсандырсаңыз, ошону өзгөчө карасаңыз, эми өйдөнкү начальник управления РОВДлардын маселелери чечилет экен. Ылдый жакта иштеп аткан биздин мына инилерибиз, карындаштарыбыз иштеп жүргөн ошолорго көңүл буруп, туура продвижение болсо, соответствие квалификационным требованиям депчи. Ушул мыйзамда эле жазылган кызмат өтөө тартылуу, эмгектен жылдыруу, кадрдык резерв деген. Мурун сиз айткандай эле ар бир жетекчиликтин ички буйругу менен эле азыркы күнгө чейин. Азыр болсо мыйзам боюнча кабыл алынат. Ошол сиз айткандар бардыгы камтылган бүгүнкү күндө. Көп жылдар бою орган кызматында эмгектенип, бирок пенсиялык жашка келсе дагы атайын турак үйлөргө ээ боло албаган кызматкерлер бар. Мындай көрүнүштү да мыйзам аркылуу иретке келтирүү сунушун эл өкүлү белгиледи. Ушу укук коргоо органдарында 30-40 жылдан бери эмгектенип, бирок али ушу күнгө чейин турак жайга жетпеген адамдар бар. Бул ошо укук коргоо органдарында иштеген кызматкерлердин өтө мындай көйгөйлүү, өтө бир мындай орусча айтканда больной бир көйгөйү да. Мына ушул маселени дагы бир абдан көңүл бурсаңыздар жакшы болот эле. Өздөрү пенсиялык курамга келип калып, бирок ушул убакка чейин небере чөбөрө күтүп калса да үй жай күтпөгөн кызматкерлер бар. Өзгөчө ички иштер кызматкерлерине коомчулук менен иштешүүдө, кылмыштуулукту алдын алууда жаштарга мүмкүнчүлүк берилиши керек. Азыркы учурда бир катар кесипкөй жаштар ишке кире албай миграцияда жүрүшөт. Өзүңүз жакшы билесиз, мен баарында айта албаймын. Көпчүлүк кызматкерлерди көрүп атабыз. 1 километр эмес, 500 метрге чуркай албаган сотрудниктер же турабы? Аларды кетириш керек. Себеби көпчүлүк мына бүгүнкү күндө окууну бүткөн жаш курсанттар көчөдө жүрбөйбү? Жумушка кире албай, айласыздан башка мамлекеттерге кетип атат да.
эми ушуларды карашыңыздар керек да. Сөзсүз түрдө. Ошол пенсияга кеткендерди пенсияга кетсин, аларды наставник кылып, тажрыйбасын колдонуп, контракт менен жумушка алып айлык ала берсин. Ага биз каршы эмеспиз. Негизи баягы жаштарга бериш керек. Себеби алар кылмышкерлер менен иштейт, билесиз, өзүңүз жакшы билесиз. Башкалар менен иштейт, оштобу жаштарга көбүрөөк басым жасашыңыз керек. Ички иштер министрлигинин реформалоо алкагында патрулдук милиция кызматы түзүлгөн. Ага иштөөнү каалагандарга конкурс жарыяланып, жарандардын арызы кабыл алынууда. Бирок жарандарга чектөө болбогону менен ар кандай ишенбөөчүлүктөр айтылып жатат. Мага айтып атышат да, баары бир документтер тапшырбай эле койгула, баары өтпөйсүңөр, гражданскийлер мурдагы иштегендер эле өтөт дегендейлерди айтып кээ ушундай тескери жооптор бар экен да. Ошон үчүн кайрылып атышат. Мен түшүндүм сизди. сизди. Öğretem da. Абылкайыр Осмонбекович, мен бул боюнча комиссияга да мен өзүмдү билдирейин, сөзсүз мен көңүлгө алдым. Сизге дагы бул жады иретинде дагы толук кандуу беребиз. Мен ойлойм ал туура эмес маалымат берип жатат. Бул боюнча көңүлгө алабыз, көңүлгө албайбыз, контролдойбуз. Отурум соңунда бир катар сунуш пикирлерди эске алуу менен талкууланган мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Депутат Аптандил Кулбараков Жумгал районуна болгон иш сапарынын алкагында район аймагындагы бир катар айыл өкмөттөрдөгү көйгөйлөрдү жеринде көрдү. Жергиликтүү тургундар буга чейин айрым көйгөйлөр менен эл өкүлүнө кайрылышкан. Алардын күнүмдүк жашоодо керектелүүчү муктаждыктары тууралуу маселелерди депутат жеринде чечип, Кызыл Жылдыз, Чоңдөбө, Чайек, Лама, Жумгал айылдарынын тургундарына материалдык жардам берди. Балык кармоо үчүн Кыргызстанга киргизилген синтетикалык торлорго жана электрондук колдонулуучу аппараттарга эми тыюу салынат. Эл өкүлдөрү Жыргалбек Турускулов менен Бактыбек Турусбековдор тарабынан демилгеленип жаткан бул мыйзам долбоору агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинде каралды. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Мыйзамдын негизги максаты өлкөдөгү жандуу экологияны сактап калуу. Синтетикалык торлорду пайдалануу менен браконьерлер экологияга өтө чоң коркунуч алып келүүдө. Ысык көлдө жүргүзүлгөн браконьерликке каршы күрөшүү боюнча бир рейдте эле 11 километр балык оолоочу синтетикалык торлор алынып чыккан. Узундугу 100 метр болгон балык оолоочу синтетикалык торлор Кыргызстанда орточо баасы 300 сом. Ошон үчүн бул браконьерлер бул ишке алек болгондон ошол жерге суунун үстүнө таштап кетип жатышат, анткени арзан болуп атат. Кесепетинде мына билесиздер, Ысык көл биздин керемет көлүбүздө чибак деген балык жок десе болуп атат. Сөңкөлдө болсо сига, пелет балыгы да жок десе болуп калды. Мындай сөздөр курулай болбосун деген максатта депутат Бактыбек Турусбеков суучулдар менен биргеликте Ысык көлүнүн ичине түшүп, балыкка салынган бир канча торлорду алып чыккан. Базар күнү эртеден баштап кечке чейин түштүк, анан ошол түшүп астына торлорду чыгардык. Браконьерский торлор 3-4 жерде аябай көп массовый торлор, алар көрүнбөйт, мындай кичине эме менен атайын катат алар. Анан азыр көрөсүңөр ушунча көп тор, анан буга тыгылып балык жаныбарлар чыга албай чирий баштайт да. Бул көрүнүштөргө көзөмөлдүү күчөтпөсү коррупциялык схемаларда байкалат дейт эл өкүлү. Анын пикиринде бул тармакты тейлеген кызматкерлердин кызыкчылыктары бар. Могу жерде чын айтса накта чоң коррупция бар. Мен мисалы чыгаарда водолаздар мурун кеткен бир сутка. 5 машинеси менен барып палаткасын коюп, анан барсам айтып отурат. Доктор, здесь все в сговоре дейт да. Жанагы балык инспекция, участковый, браконьерлер менен экологдор бир сүйлөшүп алып, мен барсам таптаза. Эчтеке жок, бар алып койгон дейт, вчера только были здесь дейт. Бул иштерди көзөмөлдөө милдети мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясына жүктөлгөн. Инспекциянын өкүлүнүн маалыматы боюнча акыркы 6 жылда 100 чакырым мыйзамсыз торлор алынган. 148 километр тор чечилген, бардыгы 1240 дана тор чечилген да биздин инспекция тарабынан. Андан сырткары 7971 дана балык ошол тордун ичинен чыккан да. Ошол боюнча маалымат 36 ошо браконьерлердин кайыгында кармаганбыз ушул аралыкта. 36 кайык кармалып, бардык укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген да. Бирок эл өкүлдөрүнүн пикиринде көзөмөлдөөчү органдардын иши канааттандырарлык эмес. Ошондуктан экологияны коргоого болгон иш-аракеттерди күчөтүү керек. Биз ошолордун баарын айтып, талаптарды коюп, мындан ары дагы браконьерлер менен күрөшүү боюнча, жумушту күчөтүү боюнча маселелерди койдук. Мындай мыйзам Россия Федерациясында 2009 жылы эле ишке кирсе, коңшу Казакстан мамлекети 2016 жылы кабыл алган. Жыйын соңунда комитет мүчөлөрү сунушталган мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды.
Эл өкүлү Бишкектеги спорт клубтардын биринде машыктыруучу, максаты акча табуу же өзүн таанытуу эмес, жаштарды сергек жашоого үндөө. Денисак жашоону туу туткан Жогорку кеңештин депутаты Дүйшөн Төрөкулов саясаттан тышкары рубрикабыздын коногу. Ал бала кези, кыялдары, алдыга койгон пландары боюнча ой бөлүшүп, өзүнүн хоббиси эрежесиз эр мушташ менен бокс боюнча чеберчилигин көрсөтүп берди. Активный жашоонун досумун мен. Ушу активный жашоого эмне керек болсо жүгүрүш, велосипед айдаш, тоого чыгыш, мынтык атмай, курал менен пайдаланмай ошол активный жашоого мен өзү активный жашоодо жүрөм. Чынын айтсам, мен өзүм эч спортсменмин деп мындай эме кылып атам да, көрсөтпөдүм. Анан мен спортту мындай жашоонун бир часть катары эле. Биздин жаштыгыбыз мындай Советтер Союз урап, жаңы эгемендүүлүк алган убакыттарга туш келген. Бизде спорт деген дээрлик жок болуп кеткен. Адамдар нанга акча таппай калганда каякта спорт. Спорт зал деген нерселерди мына эми чыгып баштабадыбы? Эми мына шарттар, Кудайга шүгүр. Анда республикалык ушундай турнир болот экен, Бишкекке келет экен дегендер биз үчүн жомоктой эле сезилчү. Мен эркин күрөштөн кийин мектеп бүткөндөн кийин эле ушул шаарга чыгып кеттим. Шаарга чыгып кеткенден кийин ар кандай спорт зал болсо эле бара берчүмүн, мындай тандабай эле. Анан көбүнчө мен көбүрөөк жүгүрчүмүн. Андай убакыт болуп калганда эле формам постоянно жанымда, чече калам, жүгүрчүмүн. Кийин бокска барып калдым. Анан бокстун тренировкасы жакшы экен, мындай индивидуальный өзүң деле кыла бересиң экен. Менде жашоомдо көп эле болот, мындай жашоо тирикчиликке байланыштуу спорттон кичине ырактап калам. Анан кайра башынан баштап дагы активный мындай тренировка кылып калам дегендей. Мындай жашоо шартка байланыштуу. Анан кичине эле спорттон алыстаганда оорлошуп, мен мындай аябай бат мындай салмак кошом. Бир айда 10 килограмм, 15 килограммга чейин кошуп салам. 2-3 ай спорттон ырактап калсам 20 килограммга чыгып кеткен күндөр болгон. Анан кайра аны восстановить этишке, кайра өзүм неме келишке 2 ай, 3 ай убакыт кетет. Ну, спорт залга келип баштаганда, мындай мен өзүмдөгү ден соолугумдагы немен байкайм да, мындай ден соолукка чындап жакшы жардам берет. Спорт мен үчүн мындай хобби сыяктуу эле болгон, жаштыктан эле. Мыйзамдарды жазып, аракет кылып, ар кандай коомдук угууларды кылып, спортсмендер менен жыйындарды өткөзүп атабыз. Эми мына буйруса жакынкы күндөрдө ошол спорт тууралуу, спорт федерациялар тууралуу бир топ мыйзамдарды жазып көтөрүп, коомчулукка алып чыгайлы деп атабыз. Буйруса ишке ашса өзүңүздөр дагы көп болуп каласыздар. Жаштарга айтат элем, бүгүнкү күндө шартыбыз кандай болбосун, жеңилбешибиз керек. Биз алдыга жүргөндө токтотпошубуз керек. Анан эч качан жашообузга бирөөнү күнөөлөгөн дагы туура келбейт. Сөзсүз бар, кандай гана кырдаал, кандай гана ситуация болбосун чыга турган эшик сөзсүз бар. Жакшы болобу, жаман болобу биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Жакшы болсо дагы өзүбүз себепчибиз, жаман болсо дагы өзүбүз күнөөлүүбүз. Бүгүнкү күндө өзүбүзгө өзүбүз ишене турган заман. Биз өзүбүзгө өзүбүз ишенип, ошол ишенимибизди чогултуп, биз келечекте өтө чоң Кыргызстан деген мамлекетти курабыз деп мен сөзсүз ишенем. Сиздер ушул жана башка маалыматтардын толук топтому менен Жогорку кеңештин жалпы жыйындарын түз эфирден кеңеш KG сайтынан көрсөңүздөр болот. Программаны Жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Саламатта калыңыздар.